Таала менен түздөн түз сүйлөшкөн пайгамбар Мусага алейхиссалам бир жигит келип, Алладан мага 30 жылга жетчүдөй байлык сурап берчи деп өтүнүп калды. Өмүрүңдүн алгачкы 30 жылында бай болгуң келеби? Же акыркы 30 жылындабы деп сурады Муса алейхиссалам. Жигит көп ойлонду. Пенделик напсиси алгачкы 30 жылда бай болууну каалап турду. Бирок жашында берсин мээнетти, карганда берсин дөөлөттү деген накылды эстеп, өмүрүнүн акыркы 30 жылында бай болууну туура го деп ойлоду. Акырында алгачкы пикирини токтолду. Өлүмдөн башканын баары эрте болгону жакшы. Кийинки 30 жылда менин жашабасымды ким билип коюптур. Андан көрө жаштыгымда барчылыкты өткөрөйүн деп ичинен бир чечимге келди да, мага алгачкы 30 жыл үчүн байлык керек деди. Муса алейхиссалам Алла Таалага дуа кылды. Ошол күндөн баштап жигиттин мал мүлкүнө береке кирди. Мал жандыктары эгизден төлдөп, эгин-тегини жылына 2ден түшүм берди. Базарга алып чыккан малы түшүмү өтпөй калбады. Ошентип эл арасындагы өтө бай адамга айланды. Бирок кээ бир адамдардай сыяктуу байлык аны сараңдыкка алып барган жок. Тетирисинче байлыгы көбөйгөн сайын колу ачылды. Алгач жетимдердин курсагын тойгозду. Анан кедей кембагалдарга садакка зекетин берди. Соодагерлердин соодасын жүргүздү. Дыйкандардын дыйканчылыгына жардам берди. Үйлөнө албаган жаштарды үйлөдү. Үйү жокторду үйлүү, уyu жокторду уйлуу кылды. Ошентип эл арасында берешен, жоомарт атка конуп 30 жыл өмүр сүрдү. Убакыт учкан куш сымал деген сөз өз акыйкатындагы бир жолу далилдеп, жигит суранган алгачкы 30 жыл ушинтип акырына чыкты. Арадан күндөр өтүп, айларга айлана баштады. Бирок бул адам дагы эле бай боюнча кала берди. Сырттан байкап жүргөн Муса алейхиссалам таң кала, эмне үчүн 30 жыл өтсө да мунун байлыгы уланып жатат деп ойлонуп жүрдү. Арадан дагы бир канча убакыт өткөн соң Муса алейхиссаламдын сабыры түгөнүп, Алла Таалага кайрылып, бул жигитке 30 эле жылга байлык берем дедиң эле. 30 жыл өтүп кетти. Бирок байлыкты дагы эле берип жатасың. Мунун сыры эмнеде, о Алла? Деп сурады. Ошондо пайгамбарынын суроосуна Алла Таала мынтип жооп берди. Бул пендем мен берген ырыскынын эшигин башка пенделериме да ачып койду. Эми мен ага ачылган ырыскы эшигин жабуудан уялып жатам. Садака берүү менен байлык азайбайт, тескерисинче көбөйөт. Кимдин колу ачык болсо, ал үчүн ырыскы эшиги дайым ачык. Кимдин колу жабык болсо, ага ырыскы эшиги да ачылбайт.